Номер 5 Ташматов Бартабыз атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Адам жана коом 5-класс Айтбаева Мери Айтбаевна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдагы адептик баалуулуктар деп аталмакчы. Сабагыбыздын максаты окуучулар адамдагы адептик баалуулуктар жөнүндө билишет, адамгерчилик, гумандуулук жөнүндө кеңири маалымат алышат, бири-бирин сыйлоого калыптанышат. Демек балдар, биз максат койдук, ошол максатыбызга жетишибизге аракет кылышыбыз керек. Адамгерчилик деген эмне? Балдар, адамгерчилик дегенди биз кандай түшүнөбүз? Биз бардыгыбыз билебиз, Адамгерчилик демек бул адамдардагы бардык жакшы сапаттар болуп саналат. Анда эмесе, ошол нерсеге токтоло кетсек. Адамгерчилик бул өзүн сыйлоодон башталат. Өзүн сыйлаган бала башканы да сыйлайт. Ошондой эле ата-энесине, бир туугандарына, ага-эжелерине, классташтарына сый көрсөтүп, адамгерчиликтүү мамиле жасай алат. Эгер бирөө жардамга, колдоого муктаж болуп турса, ага жакшы мамиле менен кайрылып, колдоо көрсөтүү да адамгерчилик болуп саналат. Адамдагы адептик баалуулуктар булар төмөнкүлөр болуп саналат. Адамгерчилик, гумандуулук жана кайрымдуулук. Сабагыбыздын жүрүшүндө булардын ар бирине биз бирден токтоло кетебиз. Ата-энелерге жардам берүү. Биз үйдөн көпчүлүк учурда ата-энебизге жардам беребиз жана алардын сөзүн угабыз. Мына ошол нерселердин бардыгы бул адамдагы адамгерчилик, башкача айтканда, улуу адептик баалуулуктар болуп саналат экен. Улууларды сыйлоо. Балдар, көпчүлүк учурда биздин чоң аталарыбыз, чоң энебиз жардамга муктаж болушат, Мына ошол алардын муктаждыгын канааттандыруу үчүн аларга жардам берсек, жардам берсек, бул дагы биздин адамгерчилигибиз болуп саналат. Жана ошондой эле коомубузда ар кандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар, Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да колдоо көрсөтүү адамдагы эң бир жакшы сапаттардын бири болуп саналат. Демек, адамгерчилик бул бир адамдын экинчи бир адамга анын ким экендигине карабай жасаган жакшы мамилеси, жардамы, сыйы жана колдоосу болуп саналат. Гумандуулук. Гумандуулук да бул адамдагы жакшы бир сапаттардын бири болуп саналат. Демек, гумандуулук бул сапат биринчи кезекте боорукерчиликтен, башкалардын кызыкчылыгы үчүн курмандыкка чейин баруучулуктан байкалат. Айкөл, кеңпейил, башкаларга урмат, сый, боорукерчилик менен кайрылган адамды гумандуу дейбиз. Балдар, биз кимди көрүп турабыз? Албетте, Манас эпосундагы Манас баатырды көрүп турабыз, Элибиздин элдик Озеки чыгармачылыгында гумандуу көрүнүштөр кеңири чагылдырылган. Мисалы, Манас баатырдын адамдык касиеттери, сапаттары жөнүндө окусак, анда бабабыз биринчи кезекте боорукер, гумандуу болгондугун билебиз. Сөзүбүз кур болбош үчүн Манас баатырдын урушка кирер алдында жоокерлерине кайрылган жерин силерге окуп берейин. Дүнүйө мүлккө азгырылып, өз баркыңарды төмөн түшүрбөгөн, өз корооңордо аздыр көптүр малыңар бар, ошого каниет кылгыла, жеңилген жоонун жардысын аягыла деген экен. Демек балдар, Манас баатыр душманга да жамандык каалабаган, айкөл, кеңпейил, гумандуу адам болгондугун биз айгинеледик, Демек, мына ошол Манас эпосундагы ар бир 7 осуятка мен токтолгум келип турат. Биз ошол Манас эпосунун негизинде түзүлгөн 7 осуят менен биз тарбияланып келебиз. Алардын бири бул гумандуулук,
айкөлдүк, кечиримдүүлүк. Табигат менен таттуу мамиледе болуу. Эл журттун ажырагыс бүтүндүгүн жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги деп айтылат. Демек, Манас эпосунун негизинде түзүлгөн мына ушул 7 осуят бизди гумандуулукка, адамгерчиликке, ынтымактуулукка багыттап турат. Табигат менен таттуу мамиледе болуу дейт балдар, Демек, жаратылышты коргоо да бул гумандуулук болуп саналат. Жаратылыш дегенде биз билебиз балдар. Өсүмдүктөр, жаныбарлар, курт-кумурскалар дегеле жандуу нерсенин баары кирет. Мына ошол нерселерге аяр мамиле жасап, боорукерлик менен кайрылсак, бул да адамгерчиликке жатат. Демек, табигатка аяр мамиле кылуубуз зарыл болуп эсептелинет. Даанышман бабабыз Жусуп баласагын өзүнүн балдарына жакшы бир насааттарын калтырган экен. Анда китебибизди баардыгыбыз ачабыз, анда чогуу окуйбуз, Жусуп баласагын ошол боорукерлик, адал жашоо жөнүндө мындай деп айткан экен. Боорукер деп кимди айтат? Айтчы мага, жообуң, о акылман болсун даана. Баары айтат жакшыларды боорукер деп, куткарган кайгы муңдан жандарды көп. Боорукерлик иш менен атак тапкан, эки дүйнө кем болбойт баардык жактан. Адал мал тап өзүңдү сүйүндүрүп, ачты тойгуз, жетимди кийиндирип. Адал болсо тапканын ичкен жеген, эки дүйнө кем болбойт эч нерседен. Күнүмдүк оокатыңдан ашык нерсе, өзүңө оор жүктө басып жаткан деген экен. Демек, бул жерде эң бир жакшы ойлор айтылды, Боорукерлик, адал аш, адал тамак таап жөө жөнүндө. Боорукерлик, демек, бул адамдагы эң бир жакшы сапаттардын бири болуп эсептелет. Балдар, баардыгыбыз ырсаптарын окудукпу? Азаматсыңар анда. Кайрымдуулук деген эмне дейт? Демек, биз сабагыбыздын башында адамгерчиликти, адамдагы адептик баалуулуктарды 3 багытка бөлгөнбүз, Биринчиси адамгерчилик, экинчиси гумандуулук, үчүнчүсү кайрымдуулук. Эми мына ошол кайрымдуулук деген эмне? Биз ошол нерсеге токтоло кетсек. Кайрымдуулук бул жакшылык кылуу, жардамга муктаж болгон адамдарга көмөк көрсөтүү, коомдун жыргалчылыгы үчүн пайдалуу иш жасоо. Коомубузда ар кандай жардамга муктаж үй-бүлөлөр көп. Мына ошолордун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана башка адамдарга жардам берүү бул кайрымдуулук болуп саналат. Коомубузда ар кандай уюмдар же болбосо жардамга кол сунган адамдар көп болуп саналат. Меценаттар. Булар кимдер? Меценаттар булар өзүнүн байлыгынын бир бөлүгүн мектептерди, ооруканаларды курууга, илимдерди өнүктүрүүгө жумшаган бай адамдар. Башкача айтканда, колдоочулар деп аталат. Байлыкка жеткен адамдар менен катар бай болбосо да жардамга муктаж адамдарды колдоого аракет кылган инсандарыбыз тарбын. Кайрымдуу адамдын санынын өсүшү коомубуздун оңолуу жолуна түшкөндүгүнүн белгиси деп билсек болот. Демек, балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктай келсек, адамгерчилик деп биз эмнелерди айттык? Адамгерчиликке биз кандай сапаттарды киргизе алат экенбиз? Албетте, булар гумандуулук, боорукерлик, сабырдуулук, беришендик, эрктүүлүк жана калыстык, адилеттик, кеңпейилдик, кайрымдуулук жана чыдамкайлык болуп саналат. Демек, бизде мына ушул асыл сапаттардын баардыгын камтыганыбызда, биздеги адептик баалуулуктар бизде бар деп түшүнсөк болот. Үйгө тапшырма, балдар. Теманы жакшылап окуп, кайрымдуулук атылдык барзыбыз деген темада аңгеме түзөсүңөр. Аңгемеде өзүңөр кандай кайрымдуу иштерди жасадыңар?
же болбосо кандай кимдердин кайрымдуу иштер жасап жаткандыгын көрдүңөр, мына ошол нерселерди кыскача аңгеме кылып жазсаңар болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.